Салам айымдар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Айнура эжеке детский крем колдоном. Колдоно берсем болобу? Мен бетиме детский кремден башка эч нерсе сүртө элекмин. Мен химиядан корком. Мен жалаң гана детский крем сүртөм деп көп комментарий жазасыздар. Инстаграмдан болобу, ютубтан болобу. Ошол тууралуу бүгүн видео тартайын дедим. Негизи эле детский кремди, балдарга арналган кремди айымдар эмне үчүн сүйкөшөт? Эмне үчүн өздөрүнө арналган крем болсо деле баары детский крем деп ошону таңдашат. Биринчиден, балдарга арналган крем коркунучу жок деп ойлошот, зыяны жок деп ойлошот. Экинчиден, көбүнчө аллергия козгобойт, аллергия чыгарбайт деп ойлошот. Бунун бир нечеси чын, бир нечеси чын эмес. Балдардын териси чоң адамдын терисинен эмне менен айырмаланат? Балдардын териси жакшы быша элек болгондуктан, жакшы жетиле элек болгондуктан эпидермальный барьер, эпидермалдык барьер жакшы коргобойт. Ошол себептен тез эле раздражение, сезгич болуп калат, аллергия болот, тез эле кургап, анан жана көтөндөрүн жубай койсо да тез эле кызарып, сыйрылып баштайт. Ошол себептен балдардын терисин дайыма майлуу майлар менен, майлуу кремдер менен шыбап туруш керек. Экинчи чоң айырмасы бул балдардын териси бат эле нымдуулукту өзүнө тартып алат дагы тез чыгарып жүрөт. Жана балдардын терисинде чоң адамдарга караганда нымдуулук көбүрөөк. Мисалы, бизде 10, 15, 20, 30% нымдуулук болсо, аларда 80, 90, 95% нымдуу. Жанагындай бышкан, жаңы үзүлгөн алманы менен салыштырсак, биздин терибиз солуп калган алмадай, балдардын териси жаңы бышкан, жаңы үзүлгөн алмадай тысырайып турат. Балдарга арналган кремди эмне үчүн көп сүртсө болбойт? Анткени балдардын терисине суу көп болгондуктан балдарга арналган кремдин курамын карасак, көбүнчө ланолин, вазелин, глицерин, восктор жана катуу майлар, кокосовый жана башка майлар болот да. Ошол себептен балдарга арналган крем пленка болуу эле теринин үстүн жаап, теринин нымдуулугун сыртка чыгарбайт. Бирок сырттан нымдуулук алып келбейт. Айымдар балдарга арналган кремди сүйкөп баштаганда сонун болуп калат териси. Териси нымдуу болуп калат. Анткени ичтеги нымдуулуктун баарын сыртка тартып, теринин сыртын сонун кылып коет. Бирок бир нече убакыттан кийин теринин резерви түгөнөт, анан албетте тери кургай баштайт. Айымдар таң калат, эмне үчүн кургап баштады деп. Анткени балдарга арналган кремдерде сиздердин кураңарга, сиздердин териңерге керектүү витаминдер, жанагындай нымдуу кыла турган заттар, гиалурон кычкылы же сырттан нымдуулук алып келе турган нерселер жок. Ошол себептен бир нече убакыттан кийин тери кургай баштайт. Урматтуу айымдар, балдарга арналган кремди балдар гана сүртүш керек. Сиздерге, сиздердин курагыңыздарга өзүнчө кремдерди алып сүртүү зарыл. Видео жакса, комментарий жазыңыз, менин каналыма сөзсүз катталыңыз жана лайк басыңыз.